Мектепке бардым. Мектепке барсам, бир мугалим мени бир класска киргизип койду. Мына бул сенин окуучуларың, бул сенин классың деп эле. Ары 45 мүнөттүн ичинде сен жетишиң керек. Ошону сурайын деп атам да. Ооба. Ошол эң оор талаптардын бири. Сен отличниксиң, грамота берет. Жаман окусаң двоечниксиң. Кошумча сабак. Бул жакта кандай? Класс жетекчи эле сүйлөшөбү же Бул жакта класс жетекчи деген жок. сурагым келип атат. Мындай аябай нефти жеген энасалар болобу? Болгон. Бул окуучулар жана мугалимдер мектепке пижама менен келген өтө шок болгон. Бакыр урушпайт. Сылык түрдө урушат да, ошентсе аябай таң калтырган. Мындай жакшы сүйлөп, бири-бири менен урушкан мугалимдер бар да. Америка сизди кандай адамга айлантты? Эмнеңиз өзгөрдү? Америкада мугалим болуп жүрүп, биздин мекенге кандай салым кошо алам деп ойлойсуз? Мен Эгер Кудай сизге бир эле каалооңузду аткарам десе, эмне сурайт элеңиз? Мугалим бул жаш муундун жүрөгүнө билим үрөөнүн сепкен дыйкан сыяктуу. Бул Салам Америка подкасты, мен Алмаз Көчөрбаев. Бүгүн студиябызда өзгөчө бир конок бар. Кыргыздын сонун татынакай кызы, бирок ошол эле учурда Америкага келип, Американын мектептеринде окуучулардын жүрөгүнө билим үрөөнүн себеп жүргөн мугалимдик кесипти аркалап келаткан биздин карындашыбыз, биздин мекендешибиз Гүлзат Кайыпова. Студияга кош келипсиз. Рахмат, кош болдук. Биринчиден, элдин баары Америкага келгенде мугалим болот деген бул башкача нерсе да, форматтан тышкары. Ошон үчүн биринчи баштай турган суроом Гүлзат Кайыпова деген ким? Ошол жөнүндө токтолсок. Мен өзүм жөнүндө эгер кыскача айтсам, Гүлзат Кайыпова бул кыргыздын кызы. Бактылуу үй бүлөнүн жубайы, бир оолдун апасы жана Америка мигрант болуп келип, экинчи билим алып жана Американын мамлекеттик мектебинде мугалим болуп иштеп жаткан ошо кыргыздын жараны. Башында медицина багытында барып кетип атыптырсыз дагы, анан IT, анан мугалимдик. Ооба. Ошондо мындай суроо болот да, бул муктаждык болдубу? Же айла жоктон болдубу? Же бул өзүңүздүн тандооңузбу? Каяктан каяка дегеним? Бул муктаждыкта болду, өзүмдүн тандоомдо болду деп айтсам болот. Анткени чындыгында мен Америкага медицинаны улантам деп магистратурага тапшырып келгем. Бир семестр окудум. Баягы медицинаны өзүңдүн тилиңде окуу негизи кыйын да. Бөтөн тилде бул эки эсе татаал экен. Баягы келип акча жагын ойлонуп, медицинаны окуу дагы өтө кымбат турат экен. Албетте. Анан окууну бүткөндөн кийин дагы лицензия алыш үчүн өтө көптөгөн экзамен, тесттер болот экен. Жолдошум экөөбүз ушунун баарын баягы ар кандай варианттарды таразалап, балким башка вариант карап көрөттүрмүн деп өзүмө сөз бердим, суроо бердим. Анан башка вариант караганда кандай варианттар бар деп ошо жолдошум экөөбүз бардык варианттарды таразаладык да. Анан азыркы заман технологиянын заманы болуп жаткандыктан, баягы жасалма интеллект абдан популярный болуп жаткандыктан, балким өзүмдү технология, информатика тарабынан сынап көрөттүрмүн деген челлендж келди чындыгында. Анан жолдошум дагы макул деп, ал өзүнүн колдосун көрсөтүп, анан өзүм ошо технология, информатика тарабынан окууну бүтүрүп, дароо окууну бүтүргөндөн кийин ошо мектепте мугалим болуп жумуш таап алдым. Өтө кызык. Американын мектебине мугалим болуп орноштуңуз. Биринчи күндөгү эмоцияларыңыз кандай болду эле дейм да? Мектепке бартасыз, мектепке кирдиңиз, жамаатка тааныштырып атат. Ошондо сезимдериңизди бөлсөңүз. Мен негизи эң кызыктуу жеринен баштайын. Мен мектепке жылдын ортосунда орношком. Негизи мугалимдерди жайында көп алышат да, ошо мектеп башталардын алдында.
Бирок мен окууну баягы декабрда бүткөн үчүн 3 айдын ичинде жумуш таап калышым керек эле. Анткени бул визанын өзүнчө талаптары. Эгер 3 айдын ичинде жумуш таппасам, мен визам өчөт эле. Ошодон коркуп, абдан толкунданып, резюмемди болгон жакка тапшыра бердим. Анан ушул азыркы иштеп жаткан мектеп интервьюга чакырды. Анан интервьюга барып, суроолоруна жооп бергенден кийин биз сиз менен байланышабыз деп койду. Анан өтпөдүм го деп көп деле мындай маани берген эмесмин да. Анан ошол эле күнү кечке мага почтама кат келди. Эртең жумушка кирише берсеңиз болот депчи. Анан таң калып, мектепте кандай платформа аркылуу үйрөнүшөт, аны эч билбейм. Баягы эч нерседен кабарым жок. Анан эртеси күнү мектепке бардым. Мектепке барсам, бир мугалим мени бир класска киргизип койду. Мына бул сенин окуучуларың, бул сенин классың деп эле. Эч ким мени алдын ала даярдаган жок. Көрсө, бир мугалим ошол ооруп калган экен. Ошону баягы срочно заменять этиш керек болчу экен да. Класска кирдим. Кирсем, бир окуучу наушник менен отурган, бир окуучу өзүнчө бийлеп ырдап аткан, баягы тиктокторун тартып, бирөөсү болсо бирөөсүнүн аркасынан чуркап, баягы өзүнчө бир ызычы болуп жатып. Ошондо канчанчы класстын окуучулары? 6-класстын окуучуларына кирип калдым. Анан баягы бизде Кыргызстанда мугалим кирсе, бардыгы тынчтанып, саламатсызбы эжеке деп учурашышат го. А мен кирсем, мени мынтип бир карашты. Болду. Анан кийин мындай, сен кимсиң дегенсип, кайра өздөрүнүн кылып жаткан баягы ишин уланта беришти да. Абдан шок болдум. Менде ошондой шок болду. Баягы мен бул жерде кантип иштейм деген суроо келди да. Мен бул жерде иштей албайм го деп. Ошол эле учурда менде бир мотивация, өзүмө болгон ишенич кеткен да. Бар өлдү. Анан мейлен бүгүнкү күндү баягы өткөрүп көрөйүн, кандай болот билербиз деп ошо отургучка отуруп, баягы же балдарды тынчтандыра албайм. Тынчтангыла десең, тилиңди дагы албайт экен да. Анан таң калып, шок болуп отурдум. Анан бир литвалык мугалим бар экен, абдан тажрыйбалуу. Ошол мага келип калды. Сен жаңы келген мугалим экенсиң, мени директор жиберди, сага бир нерсени көрсөтүп, үйрөтүп берейин деп. Анан ошол кирип, баягы окуучуларды кантип тынчтандыруу керек, кандай платформа аркылуу баягы ким бар, ким жокту биле алабыз, бааларды каяка коет, ошол мугалим бардыгын түшүндүрүп, баягы мени бир айдай колдоп жүрдү да. Анан ошондон кийин ошол мугалим өзүнүн тажрыйбасын бөлүшкөндөн кийин гана өзүмө ишенип, иштей алат турбаймбы деп, анан өзүмө ишенич пайда болду. Ошондой болду, биринчи күнүм өтө эсте калар. Ошо интервьюга бардыңыз да. Ошондо сизди таң калтырган бир талаптар болдубу? Эң биринчи учурда тил болуш керек, англис тилин жакшы билиш керек, баягы өзүнүн оюн туура жеткире билиш керек, жана документтери жайында болуш керек. Мектептерге көбүнчө документтериң жайында болсо анан алат. Албетте. Закондоштурулган. Баягы налогторду төлөйсүң, ошого баягы документтериң биринчи учурда жайында. Баягы Кыргызстандагы караганда бир аз талаптары башкачараак экен. Баягы мен негизи Кыргызстанда мугалим болуп көргөн эмесмин, мындай мектептин ичинде да. Окугансыз да? Окугам. Билесиз. Анан өзүнчө баягы курстарда да өзүнчө баягы сабак берип жүрчүм. Бирок мектептин ичинде мындай мугалим болуу тажрыйбасы жок да, бирок ошентсе дагы кээ бир талаптарын баягы билем. Бирок бул жакта талаптар негизи башкача экен. Талаптардын бири болуп, эң биринчиден бул окуучунун коопсуздугу. Мен информатикадан тышкары инженерияда сабагын берген үчүн баягы аларды кайчы колдонот, жанында бычактарды колдонот, темир кескич, ар кандай инструменттерди колдонушат да. Эң биринчи талап бул окуучулардын коопсуздугу. Андан кийин баягы классты тынч кармоо. Окуучулар сенин талабыңды аткарыш керек. Баягы окуучуларды мындай өзүнчө эме кылыш керек да. Башкара билүү, туура сабактарды түшүндүрө билүү, жана эң өзгөчө талаптардын бири болуп, ар бир окуучуга индивидуальный подход кылуу. Ошол нерсе Америкада өтө өнүккөн экен. Бизде мисалы Кыргызстанда көбүнчө
мугалимдер мындай сабагын жалпы класска өтөт да. Ооба. Жалпылап ким түшүнсө түшүндү, түшүнбөсө окуп ал да. Үйдөн окуп ал. Же болбосо кошумча сабакка кел, сабактан кийин кел. А бул жакта сабак учурунда ар бир окуучуга индивидуальный подход кылганга мындай аракет кылышат экен да. Эң жакшы нерсеси ошого мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет экен. Башкы мугалимден тышкары жардамчы мугалимдер да болот. Мисалы Америкада англис тилин көп билбегендер бар. Латын тилин сүйлөгөндөр бар, башка тилди сүйлөгөндөр бар. Ошолорго өзүнчө жардамчы мугалим келет, баягы тил багытына басым жасаган. Анан башка мугалимдер да болот. Жанагындай ар кандай оорулары бар окуучуларга жардам берген, аутизм же болбосо бир аз баягы түшүнүү татаал болгон окуучуларга өзүнчө ушундай аларга жанына отуруп сен эле түшүндүрүп жаткан теманы ал окуучуга да түшүндүрүп кошумча түшүндүргөн ушундай мугалимдер болот да. Ошон үчүн Америкада индивидуальный подход сабак учурунда көп басым жасалат. Сен сабагыңды бересиң, анан жалпы теманы түшүндүрүп бүткөндөн кийин ар бир окуучуга барып суроолоруңду бересиң. Эгер түшүнбөй калган болсо, ага өзүнчө түшүндүрүп бересиң. Мисалы бир окуучу жазуу түрүндө жакшы түшүнсө, ага жазып бересиң. Бирөө видео аркылуу жакшы түшүнсө, ага видео бересиң. Мындай кыскасы ар кандай методикаларды аралаштырып өтөсүң да бир эле сабакта. Ошонун баары 45 мүнөттүн ичинде сен жетишиң керек. Ошону сурайын деп атам да. Ошол эң оор талаптардын бири. Анан индивидуальный подходдон кийин ар бир окуучуну жыйынтыкка чыгаруу. Ошол жыйынтык жылдын башында окуучу кандай эле, жылдын ортосунда кандай болду, анан жылдын аягында кандай болду деп натыйжаны ар бир окуучуга басым жасап, бизде ошол сурашат да. Документацияларды беришет толтуруугачы. Ошол документация аркылуу сен биле аласың, бул окуучу жылдын башында кайсыл жерде эле, азыр канча түшүндү, анан жылдын аягында кандай жыйынтык болду деп. Ийгиликке жетип атабы же аркага кетип атабы? Аркага кетип атабы. Ар бир окуучуга ушундай мындай жолдоо болуп турат. Ооба. Ошондо ийгилик анан жана жетишпегендик деген сыяктуу нерсе болот. Мисалы үчүн, жакшы окусаң отличниксиң, грамота берет. Жаман окусаң двоечниксиң, кошумча сабак берет. Бул жакта кандай? Бул жакта баягы бул жакта деле ошол сыяктуу. Жакшы окугандарды атайын student of the month деп коет. Баягы сүрөткө тартып, телевизорлордо чоң кылып, азаматсың деп баягы ар бир айда, ар бир баягы grade level деп коет. 10-класстан бир окуучу болот, 11-класстан бир окуучу, алардын сүрөткө тартып ошол телевизорлорго чыгарышат да. Бул окуучу бул айда мындай жетишкендиктерге жетти депчи. Ошол жакшы окугандарды ошондой ай сайын коюп турушат, грамоталарды беришет. Анан эң кызыктуу нерсеси акча беришет окуучуларга. Мен башында келгенде ошого абдан таң калгам. Бирок акча дегенде прям доллар менен эмес. Биз муну бир Husky Bucks деп коебуз. Мектептин өзүнүн акчасы болот. Мектептин өзүнүн бир ичинде дүкөнү болот. Ошону колдонушат. Баягы мектепте эгер сенин баягы аткар деген нерселериң эгер аткарса, эрежелерди сактаса, сен ал окуучуга мисалы акча бересиң $5. Ал окуучу ошол $5 алып, дүкөнгө барып, өзүнө каалаган баягы шириндикти, чипсы, ар кандай нерселерди алып ала алат да. Ошол дагы аларга өзүнчө бир мотивация. Абдан күчтүү. Абдан күчтүү. Мисалы үчүн ошондо ошол кредит дейли. Ошол акчаны ким тарабынан бөлүнөт? Мисалы үчүн мугалим өзү бере алабы? Же сиздин мисалы үчүн бир лимитиңиз барбы? Мен бир айда биздин класска билбейм 100 песо бере алам, же доллар бере алам, же сом бере алам. Негизи биздин мектеп абдан бай деп койбойм. Андай лимит жок. Хоть $100 бере бер, мындай. Эгер окуучу ошого татыктуу болсо, why not? Почему бы и нет, да? Жаман окугандаргачы? Жаман окугандарга негизи бул жакта жакшы окугандарга эле басым жасалбастан жаман окугандарга да басым жасалат да. Анткени жаман окугандарда балким
жаман окуп мындай внимание возможно требует да. Ошого аларга дагы баягы көңүл бөлүү керек да. Жаман окуса дагы сен эрежелериң сактап айтса дагы аны бир мактап ошо мактоо аркылуу аны бир түз жолго салуу да мындай. Сен сабагыңды укпай, мисалы ызы чуу кылып, бирок 5 мүнөткө досуна жардам берип баягы түшүндүрүп ага жардам берсе, сен азаматсың, сен досуңа жардам бердиң. Ушул таптан жазба. Сага мына ушуну күчөт. Сага мына $5. Кийинки сабакта мен сени баягы мындан да жакшыраак эрежелерди сактап, баягы мындан да жакшыраак аракетиңди күтөм деп ошентип жиберебиз да ал окуучунучу. Анан эртеси ал окуучу, мени мугалим байкады. Мен демек мындай досума жардам берип эрежелер сактасам мага акча берет экен. Мен баягы мага көңүл бурушат экен деп ал окуучуда бир мотивация пайда болот да. Дароо болбосо дагы со временем пайда болот экен. Мен ошону байкадым. Чындыгында жаман окуса дагы, жакшы окуса дагы ар бир окуучунун өзүнүн бир жетишкендиги болот экен да. Кээ бир окуучуга жетишкендик болуп бир 5 алуу да, же болбосо экзаменден 10 out of 10 алуу да, мисалычы бүт полный баллды алуу. Кээ бир окуучуга 5 мүнөт жок дегенде баягы сүйлөбөй отуруу, ошого алда ийгилик болот да. Ар бир окуучунун кичинекей болсо дагы, чоң болсо дагы бүт жетишкендиктерин байкап билүү мени ошо Американын мектеби ошол нерсеге үйрөттү да. Мугалим менен окуучулардын ортосундагы мамиледе, мектепте болгон environment дейт го. Ошонун баардыгын эсепке алганда, жаңы мектепке барып атканыңыз, жаңы системага көнүп атканыңыз, ошондо бир кандайдыр бир стресс учурлар болдубу? Сиз ыйлаган учурлар болдубу, мисалы үчүн? Албетте болгон, андай учурлар өтө көп болгон. Өзгөчө биринчи жылы. Биринчи жыл мен үчүн өтө оор жылдардын бири болгон. Баягы англис тилим жакшы эле болчу, башында делечи. Баягы тилим бар болсо деле, окуучулардын өзүнүн тили болот экен да. Англис тилинде эле сүйлөшөт, бирок алардын подходу башкача да. Элементарно вот стульчикти көтөрүп кой дегенде мен мындай бир аз башкачараак түшүндүрсөм, алар түшүнбөй калган учурлар көп болчу. Таң калыштым. Анан баягы жаңы мугалим болгон үчүн окуучулар дагы сенин уверенностьиң мындай сезишет да. Анан биринчи жылы абдан мындай сынашканда жаңы мугалим деп мындай абдан көп сыноолор болгон. Ошол учурларда көп ыйлагам, үйгө ыйлап келчим көп. Жакшы жолдошум бар экен, абдан көп мага колдоо көрсөтүп, жолдошум болгондо мен жумушту таштап коймокмун бейчара эле. Бирок экинчи жылдан баштап көбүрөөк баягы тажрыйба топтогондон кийин өзүмө более уверенныйраак болуп, баягы жакшыраак болуп баштады да. Ишеним көбүрөөк болуп, стресс болсо дагы ал стрессти мындай профессионал катары кантип жеңишти билесиз. Ошону чечип өтүп, кыскасы экинчи жылдан баштап оңойраак болуп баштады. Азыркы учурда деле стресс болуп турат, анткени биз билбейбиз да окуучунун үй бүлөсү кандай. Ал баягы мектептен чыккандан кийин анын жашоосу кандай болуп жатат. Мисалы ата-энеси менен эртең менен урушуп келиши мүмкүн. Анан баягы жинденип мектепке келген окуучу ошол жинин мугалимден чыгарган аракет кылышы мүмкүн да. Ошондой учурларда сен анын жинденгенин на свой счет мындай кабыл албашың керек экен да. Ал нерсени демек бунун баягы өзүнүн жашоосунда бир нерсе болуп жаткандыр деп баягы ошол окуучуга суроолорду берип, эгер жашооңдо бирдеме болуп жатса, мен сени бүгүн козгобойм. Кааласаң, тапшырманы үйдөн аткар. Мен сенин баягы бааңды төмөндөтпөйм. Өзүңө келсең, өзүмө келем десең, барып суу ичип келсең болот. Же болбосо башыңды партага коюп бир аз жатам десең, feel free to do that дейт го. Ошентип айтабыз да. Анан ошондой баягы окуучунун баягы жинденгенин на свой счет принимать этпегениң со временем болот экен да.
Анан ошентип тажрыйбалуу болгондон кийин азыр бир аз мындай жумушта стресс азыраак деп айтсам. Азыраак да, азыраак. Же болбосо сиз стресске устойчивый болуп калдыңыз. Стресске устойчивость дагы пайда болду. Негизде подростоктор менен иштеген өтө кыйын, өтө оор. Алар бир момент эле настроениялары өзгөрүп, бир башкача болуп турат. Азыркы учурда ошол нерсеге бир аз туруштук пайда болду десем болот. Эң сонун. Баягы тажрыйба. Тажрыйба менен келет. Мисалы үчүн эне аталар жөнүндө сөз кылдыңыз. Эне аталар менен ошо мектептин ортосунда кандай бир кызматташтык формат? Мындай, мисалы үчүн мен баягы Кыргызстанды салыштырып атам да. Бизде ай сайын чакырат. Анан эне аталардын чогулушу, анан эне аталар келгиси келбейт, анан акча чогултуш керек, анан ар бир балага эне атанын көзүнчө айтып берет. Ушундай кандай биякта дейм да. Бул жакта ата-энелер менен байланыш бир аз башкача экен. Кыргызстандага караганда ата-энелер чогулушунан баштасак. Ата-энелер чогулушу бизде кандай? Бизде окуучулардын ата-энесин баарын бир убакытка чакырат. Анан баягы класстын баардык ата-эне жиналып, анан ар бир окуучуну ошо башка ата-энелердин көзүнчө ийгиликтерин, жаман жактарын ошо баардыгынын көзүнчө айтышат да. Бул жакта Америкадан эмес. Бул жакта ата-энелер чогулушу кандай? Ата-эне алдын ала саат мынчага келем деп баягы appointment кылат. Убактысын белгилеп алышат. Убактысын белгилеп алышат. 15 мүнөт берилет. Ар бир ата-эне ошо окуучусу баласы жөнүндө 15 мүнөт сүйлөшөбүз. 15 мүнөттөн узак сүйлөшө албайбыз. Ошондо кечиресиз. Класс жетекчи эле сүйлөшөбү же бул жакта класс жетекчи деген жок. То есть коллегия болот ошол жерде. Бул жакта ар бир мугалим, мисалы мен информатика берем, инженерия берем, башкасы англис тил мугалимдер. Ар бир мугалим өзү класс жетекчи. Мындай. Түшүнүктүү. Бул жакта бир классты бир мугалим башкарат деген түшүнүк жок. Бул жакта ар бир мисалы бир эле класс 10В деп коелу. 10В класс. Алар бир сабакта чогуу отурушат, кийинки сабакта башка окуучулар. Туура. Ошон үчүн бул жакта класс жетекчи деген түшүнүк жок. Классташ деген да түшүнүк жок болуп калат. Классташ деген дагы чындыгында түшүнүк жок. Баягы американецтердин интервьюларын кээде угуп калсам, баягы алар айтышат, университетте мен ошо бир кызды көрүп калдым, көрсө экөөбүз чогуу бир мектепте окуган экенбиз депчи. Бир класста экенбиз. Бир класста отурган экенбиз, мен таптакыр эсимде жок дегендей. Ушундай интервьюларды угуп калгамда өтө таң калдым. Бизде классташ деген бул өмүр бою 50 жылдык ошондой түшүнүк бар да. Ата-энелер чогулушу жөнүндө кайра айтсак, ошол ар бир ата-эне менен өзүнчө жолугабыз. Ата-эненин баласы жөнүндө башка эч ким укпайт. Ата-энеси, баласы жана мугалим отурат. Туура. Башка класста эч ким болбойт. Мындай конфиденциальный, жабык разговор болот да. Ошол нерсе дагы өтө жакшы экен. Жамандасаң дагы, жакшы нерсесин айтсаң дагы, баягы эч ким кабар болбогону да бир жагынан жакшы экен. Анан баягы ата-энеге биз мектептен ушундай талап бар. Чалып, же болбосо почтадан анын жетишкендиктерин, же болбосо класста бирдеме тапшырманы аткарбай койсо, ошолорду улам дароо моменте деп коет го, жиберип турушубуз керек да. Бир жумада жок дегенде бир жолу ата-эне менен кабарлашып турушубуз керек. Байланышып турушубуз керек. Ошол талап бар. Анан баягы жалпы ата-энелерге дагы баягы мектепте моундай проект кылдык деп, баягы окуучулардын сүрөттөргө тартып, окуучулар мындай робот жасады деп, ошо роботтардын сүрөткө тартып, бардык ата-энелерге дагы бир жумада бир жолу жок дегенде жиберип турабыз. Отчет сыяктуу. Отчет сыяктуу. Ата-энелер менен байланыш өтө көп. Өтө көп болот. Ошондо сурагым келип атат. Мындай аябай нефти жеген эне аталар болобу? Болгон. Чындыгында болгон. Өтө оор ата-энелер да болот. Эмнеге менин балам мисалы сен сабагыңан
бизде эми ABC системасында да 5-2 эмес да. ABC. Неге менин балам C алып калды сен сабагыңан? Менин балам башка сабактарда B, A алып атпайбы? Сен эле сабагыңан C болуп калыптыр. Балким сен жакшы түшүндүрбөй айткансың деген ата-энелер деле болгон, чындыгын айткандачы. Ошондой ата-энелер менен башында баягы жаңы мугалим болуп иштеп баштаганда өтө кыйналгам. Анан кийинчерээк бир өзүмө дагы мындай система десем болот, таап алдым. Биз көңүлдү ошол окуучуга коюшубуз керек да. Биз окуучуну только мындай алдыга жылдырган ниетибиз бар. Ага бирдемени үйрөтүү ниетибиз бар. Биз окуучуга эч качан жамандык каалабайбыз. Эгер ошону ата-энеге биз түшүндүрсөк, эгер сиз балаңызга жакшылык кааласаңыз, биз ошондой эле ниетибиз бар. Биз сиздин балаңызды ийгиликке жеткиргибиз келет. Болду. Деп ошону айтсаң, анан ата-эне бир аз ойлонуп калат да, депчи мындай. Менин баламды сен кемситпей элесиңби деген ошондой суроолор дароо кетет да. Анан эмнеге C алды? Анткени балаңыз бул проектти жасабады деп анан кийин ошол этаптарга, то есть детальдарга айтасың да, детальдаргачы. Анан окуучу дагы баягы жаныбызда отурат да, ал дагы баягы ооба чындыгында ошол проектти жасабадым деп анан өзүн мойнуна алып, эмкени ата-эне да жибип, анда сен жакшыраак оку. Мындай план кылалы деп анан чогуу ошол кантип ийгиликке жетет, кантип жакшы баа алат, ошону план кылып чогуу түзөбүз да. Азыркы учурда ошол планды, мындай ошол системаны орноштуруп алгам. Ата-энелер менен иштешүү бир аз жеңилирээк болуп калды. Ошондо азыр сиздин мектепте дейин эне аталар чогулушуна мындай жергиликтүү америкалыктар көп келеби же мигранттар көп келеби? Мигранттар көп келет. Мигранттар көп. Баягы ата-энелери мигрант, бирок балдары бул жакта төрөлүп калгандар да. Ата-энелери мен иштеген мектепте көбүнчө латындар. Латындар, анан баягы Африкадан келгендер. Өтө кызык. Биздин мектеп Чикаганын мамлекеттик мектептеринин бири болуп саналат. Азыркы учурда бир 1000ден ашпаган окуучу бар. Бир 1000ге жетип жетпейт да. Анан көбүнчө испан тилин сүйлөгөндөр окушат. Бул жерге мектеп акча төлөнүп окулабы же мамлекеттик болгон үчүн бекерби? Бул мамлекеттик болгон үчүн бекер болуп саналат. Ашып кетсе, мен эгер жаңылышпасам, бир жылына бир канцта бар, бир ар кандай бир нерселерге бир $50-100 эле төлөт. Кичинекей муктаждыктар. Кичинекей муктаждыктарга эле. Ошондо бул класста кайсы класстын балдары окушат? Мен high school'да окуткан үчүн бул класста 10дон 12 класстарга чейин окушат. 10дон 12 класска чейин окушат. Сиздики кайсы сабак ошондо? Мен информатика жана мына инженерия сабактарын берем. Кичине ушул сабак жөнүндө сүйлөп берсеңиз. Ооба, бул инженерия сабагына ушундай роботторду кураштырабыз. Бул роботтор менен биз ар кандай competition, соревнованияларга барабыз. Көрсөтсөм деле болот. Өздөрү буруп, каалагандай буруп, кааласа мындай буруп, анан кийин баягы жарыш сыяктуу. Ыргытып салыш керек. Ыргытып салыш керек. Мен бир аз алысыраак салып алдым. Бул менин лабораториям. Ооба. Бул жакта темирлерди кесет, ар кандай инструменттер бар. Анан бул эң кызыктуу жана эң кымбаты дебейм. Бул 3D принтер, Bambu-Lab'тыкы. Эң сонун топовый 3D принтерлердин бири. Эң сонун. Ооба, бул жактан деген ар кандай дизайндарды принт кыла алабыз. Ар кандай түстөр бар. Мисалы, окуучулардын бири мага ушундай калем, ручка салчу, ушундай идиш. Ушуну принтерден чыкты. Принтерден чыкты, ооба. Эң сонун. Абдан сонун көрүнөт. Бул оңой менен сынбайт дагы. Көпкө чейин жетет да бул пластикчи. Ошо ар кандай инструменттерибиз бар. Бул жактан деген темирлерди кесебиз, бул жактан жыгачтарды кесебиз. Ар нерсе кылабыз да. Эң сонун. Ошондо Гүлзат айым, бул жерде мен түшүнгөнүм боюнча 26 бала окшойт класста. Ооба, көбүнчө ошо 20дан 25ке чейин болот класста.
25-тен ашык так алып көрүлүкмүн. Кимдирбөө телефон унутуп калган окшойт. Ооба, бул жакта деген окуучулар ошо мен эшикте турам да, ар бир окуучуну күнү эртең менен Телефон басып алып келип. алам. Анан дароо айтам, телефонуңду таштап, анан кир деп. Анан окуучулар ошо телефондорун таштап, анан киришет да. Телефонун эгер таштабаса, кире алышпайт. Кире албайт. Анан бир окуучум ошо уюлдук телефон унутуп кетип калыптыр. Кайра келген дагы жок. Ошол менен турат. Билбейм, ал кантип балким жоготуп алдымбы деп ойлоду. Кыскасы, ошо киргенде эле ушунун телефондорун таштап анан киришет. Окуунун, билимдин, тарбиянын баштала турган жери ушул жер экен да. Мисалы үчүн шок болгон нерселерди айтып берсеңиз. Шок болгон нерселер өтө көп. Эң эсте калган шок бул окуучулар жана мугалимдер мектепке пижама менен келген өтө шок болгон. Бизге ошо баягы 2-3 күн мурун кат келген почтабызга. Мугалимдер дагы, окуучулар дагы мектепке бул күнү пижама менен келсе болот депчи. Анан мен баягы ал катты окуп мындай көп түшүнгөн эмесмин да. Анан баягы өзүм пижама кийип баргандан бир аз уялдым. Албетте. Мугалим кантип пижама менен келсин депчи. Анан баягы күнүмдүк кийген кийимимди эле кийип баргам. Пижаманы сумкага салып алдыңыз. Жок, пижаманы сумкага салгандан дагы бир аз тартынгам. Мектепке барсам, окуучулардын баардыгы пижама, окуучулар аз келгенсе, мугалимдер баягы болот го, мындай чындыгында үйдө жүргөн пижамаларын кийип келген. Мындай бир кооз пижама болсо, жок, үйдө кандай жүрсө, ошондой эле. Анан өтө таңам. Ошо пижама кийип келбеген мен эле болдум да ошол күнү. Жада калса биздин директор да пижама кийип келген да. Баардыгы ушундай пижама менен келишип, баягы пижама менен келсе дагы баягы сабак жеңил өтөт экен да, мындай. Өздөрүн үйдөгүдөй сезип, более так расслабленно, мындай. Эксперимент сыяктуу. Алар мектепке мындай кээ бир окуучулар балким стресс алышы мүмкүн да мектепке келгендечи. Ал пижама кийип келсе өзүрүн үйдөгүдөй сезип, бул менин экинчи үйүм деген сыяктуу сезим пайда болуп, мектепке более мындай комфортно, жакыныраак болуп калышат экен да. Ошондой бир ой жүгүртүү бар экен. Анан экинчи жылда ошондой кат келди. Экинчи жылы мен бир аз ага көнүп, жок дегенде пижамамдын шымын кийип барайын деп, анан экинчи жыл ошо мен дагы кийип баштадым. Ошондо дагы 2 жылдан кийин толук кийип. Буйрсамга келе жаткан жылда балким пижама менен кийип барам да. Абдан кызыктуу. Мисалы үчүн мен дагы ошо интернеттен көрүп калчу элем. Мисалы үчүн аябай жанагы өртөт жүргүчтөрдү, полицейскийлерди көп чакырышат го. Ооба. Мунун максаты эмне дегенде? Бизде чындыгында ошондой. Башында келгенде абдан таң калгам. Бул жакта пожарныйлар көп келип турат, анткени окуучулардын коопсуздугу биринчи учурда орунда да. Баягы пожар болбосо дагы пожар болуп жатат деп мындай калп сигнализацияны иштетишет. Мугалимдер ошол пожар болгон учурда эмне кылыш керек? Жолдорун баягы жатка билиш керек да. Биз баягы өзүбүздүн керектүү папкаларды, окуучулардын баарын тизип алып сыртка чыгарабыз. Окуучулар чуркабаш керек. Паника жок. Биз пожар болгон учурда кайсы эшиктен чыгышыбыз керек, ошолордун баардыгын билишибиз керек да. Анан пожарныйлар да келип алар текшеришет. Биз чындыгында билебизби, окуучуларды баягы сейф, коопсуз кылып сыртка чыгара алабызбы? Ошонун баарын текшеришет. Полиция да келип турат, милиция. Баягы Америкада ружье, баягы курал жарак көтөрүү бул нормага 18 жаштан кийин сен курал жарак ала аласың да. Ошон үчүн кээ бир мектептерде учур болгон экен. Баягы мектепте
мектепте баягы мугалимдерге белгим жинденип же бирөөгө жинденип баягы мугалим мектептин ичине курал жарагын алып келип баягы колдонгон учурлар болгон экен да. Ошодон абдан коркушат да. Биз билишибиз керек, эгер бирөө курал жарак менен келип кала турган болсо, биздин биринчи кыла турган кадамдарыбыз кандай? Ошол нерсени биз жатка билишибиз керек. Анан полиция да келип ошолорду текшерип турат. Биз билебизби, билбейбизби? Эгер бирөө курал жарак менен келип кала турган болсо, биз эмне кылышыбыз керек? Ошолордун баарын текшерип, бир жылда 2 жолу келип турушат. Кадимкидей текшерүү иштери сыяктуу. Кадимкидей текшерүү иштери. Эшиктердин баардыгы жабылат. Мындай болуп аткандай. Болуп жаткандай да, чындыгында элечи. Бай сигнализациянын үнү деп мектептин баары ошентип кетсе, баягы ичиңде кандайдыр бир паника пайда болот да. Бирок ошо паника болуп атса дагы сенде өтө чоң жоопкерчилик бар. Сенин классыңда окуучулар бар. Ошонун баарын сен паникага алдырбай, баарын тизип, аларды чуркатпай, ар жакка баягы бастырбай, акырын же эшигиңди култашың керек, же эшикке алып чыгышың керек, өзүнүн жолдору бар да. Түшүнүктүү. Ошондо өрт өчүргүчтөр, полицейскийлер деп атпайсызбы? Мындай бир кызык суроо туулуп атат да менде. Сиздин биринчи алган билимиңиз дагы ушул жерден жардам береби? Медицина билими. Мисалы биринчи жардам көрсөтүү. Ооба. Сиздин плюстарыңыз барбы ошондой? Ооба, жардам берет. Мен баягы биринчи билимим медицина медакадемияны бүткөм. Бакалавриат ошол жактан диплом алып бүтүргөм. Кереги тиет. Анткени кээ бир окуучу баягы өзүнүн колун кесип алат, же болбосо дагы бирдеме кокустук болот да. Биздин мектепте медсестра деген бар. Эгер медсестрага дароо жиберишибиз керек. Бирок эгер кичинекей эле нерсе боло турган болсо, кичинекей эле царапина боло турган болсо, ошону баягы обрабатывать этип, анан лейкопластырын чаптап, ошол нерсеге жардам берди да. Менин баягы Быжыды. Ооба, дипломум. Ооба. Мисалы үчүн азыр сизди угатып менде мындай бир суроо туулуп атат да. Биздин кыргызстандык мугалимдер бияка келип иштеп көрсө, же болбосо америкалык мугалимдер Кыргызстанга барса, ошо кандай көрөсүз дейм да? Кандай болот дейм да? Абдан жакшы суроо экен. Бул суроону негизи ойлонуп көрбөдүм, бирок эгер азыр ойлосом, эгер кыргызстандык мугалим Америкага келип иштесе, таң калчу нерселер абдан көп да. Элементарно директордон баштайлы. Бизде Кыргызстанда директор деген бул өзүнчө президент сыяктуу сыңары чоң киши, жанында сабыштар колдоп жүрөт. Директорго сүйлөө, бул өтө бир чоң мындай толкунданып сүйлөйсүң да. Эрдик керек. Директорго мен сени алып барам десе, биз калтырап мындай коркобуз го. Бул жакта директор андай эмес. Бул жакта директор деген күнүнө эртең менен, мисалы бизде мектепте канча 1000ге жакын окуучу бар да. Ошол 1000ге жакын окуучунун ар биринин атын билет. Кандайсың да ар бирин сурап, жакшысыңбы деп ошентип анан мектепке киргизет да. Анан директор мектеп ичинде жүрсө, окуучулар анын менен мындай жөн эле сүйлөшө алышат да, өзүнүн бир көйгөйүн айта алышат. Эгер бир мугалим жакпаса, жөн эле айтышат. Мага айтып коет. Мага бул мугалим жакпай ататчы, биздин класста мондай болду деп бүт нерсени айтып коет да. Коркушпайт. Бизде директор деген баардык нерседен кабар болуп турат да. Ошол окуучулар менен сүйлөшүп турушат. Ошондой. Анан бай мектепте абдан колдоо көп. Бизде Кыргызстанда мындай мугалимдерде чектелүү мүмкүнчүлүктөр бар да. Чектелүү материалдар, чектелүү бир технологиялар, бул жакта колдоо абдан көп. Кыргызстандык мугалим ошого абдан таң калмак. Мисалы, мен башында келгенде ошого өтө таң калгам. Эгер мага сабак өтүү үчүн планшеттер керек десем, мага мектеп ошол планшеттерди алып берет. Эгер мен сабак өтүү үчүн мага мондай продуктылар керек, же болбосо мага 100 штук клей керек, же да бирдеме керек десең, ошону сага алып берет. Проблема жок. Колдоо өтө чоң. Ошол колдоону сезесиң да. Анан мисалы директорго барып, мен да ал директор менен
сүрдөнбөй эле сүйлөшө алам. Мен мисалы могул соревнованияны карап атам. Биздин окуучуларды ошол жака алып барсам кандай болот? Бирок ал ошол соревнованияга же олимпиадага алып барыш үчүн мага бул нерселер керек десем, окуучу мугалим, директор ошол не керек нерселерди менен сүйлөшүп, биз сага колдоо көрсөтө алабыз, сен баштасаң болот деп мындай айтат да. Биз директорго жакпаган нерсебизди дагы, жаккан нерсебизди дагы тартынбай барып сүйлөшө алабыз. Бизди жумуштан куып ала берет, же болбосо мен жакпай калышым мүмкүн деген ой жок да. Здоровый диалог дейт. Здоровый диалог. Бир мугалим туура эмес бирдемени айтты, же болбосо бирдеме жакпадыбы? Мындай. Feel free. Барып эле директор менен сүйлөшө алабыз. Мугалимдер менен мугалимдердин ортосунда бир жаңжалдар болуп кетеби? Болуп турат, бирок кандай чечилет? Кандай чечилет мисалы үчүн? Бакыр урушпайт. Сылык түрдө урушат да, ошонсо аябай таң калтырган. Мындай жакшы сүйлөп, бири-бири менен урушкан мугалимдер бар да. Мындай через интонация аркылуу сезесиң да, алар билдирет. Бирок ошону баягы профессионалдуу түрдө чечишет да. Ал мугалимдин же болбосо коллеганын бир өзүнүн личностине өтүшпөйт да. Туура. Не туура эмес кылды. Ошонун баягы сылык профессионалдуу түрдө баягы бул жер мындай болсо балким жакшы болор беле деп мындай абдан жумшак түрдө ошону түшүндүрүп, эч кандай личность же башка жакка өтпөй ошол маселени чечишет да. Мага ошонусу абдан жакты. Бардык эле жерде адамбыз да. Основной инстинкттер бир эле да. Туурабы? Мисалы үчүн муктаждыктар бир, сезимдер бир. Анан эмне башкача болушу мүмкүн? Кабыл алуу башкача болушу мүмкүн. Же ошону жеткире билүү башкача болушу мүмкүн да. Бул андан башка баары эле бирдей. Ошону мисалы үчүн Американын мугалимдеринин өзгөчөлүгү кандай? Ошол учурда Кыргызстандын мугалимдеринин өзгөчөлүгү кандай деп ойлойсуз да, мисалы үчүн? Мындай мугалим мындай бул жерде фокусту мугалимге бургум келбей атат. Мен мугалимдердин системасына бургум келип атат да. Мисалы Кыргызстанда система кандай? Бизде системада көбүнчө мындай жаттоого, туура жооп табууга басым жасалат да. Бирдемени жаттап айтып берүү, ушундай нерселерге көп басым жасалат. Американын баягы системасында ой жүгүртүүгө, мындай суроо берүүгө басым жасалат. Суроо берүү бул жакта өтө маанилүү. Ар бир окуучудан биз суроо берүүсүн талап кылабыз да. Анан суроого жооп берүүсүн талап кылабыз. Бул жакта ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө өтө чоң басым жасалат. 21-кылымда ошол туура деп ойлойм. Баягы азыркы учурда информация деген өтө көп. Ошол информацияны таразалап билүү, фильтрлөө, жана фильтрлеп ошол информацияны анализдөө азыркы учурда өтө маанилүү деп ойлойм. Ошол Америкада ошол нерсеге көп басым жасалат да. Анан жана сурооңуз калып кетти. Баягы Кыргызстандан мугалим Америкага келсе кандай таң калмак, ошого жооп бердик. Эми Америкага бизге барса кандай эмнеге таң калмак деген. Аны аябай сыйламакпыз, директордун жанына отургузмакпыз. Мисалы. Ал жагы бар. Анан таң калтырган нерсе балким бул бизде окуучулар көбүрөөк дисциплинаны кармашат да, ошого балким таң калмак. Бизде бардыгы мугалимди сыйлашат. Сен алардын бул жакта Америкада мындай уважение надо заслуживать. А Кыргызстанда ал турат уже. Ал уже турат. Ошол нерсеге көп таң калмак да. Анан бизде мугалимди абдан сыйлап, мындай көбүрөөк мындай мугалимдин сөзүн маанилүү катары кабыл алышат. Албетте. Анан эгер окуучуга бул сага керектүү нерсе деп үйрөтсө, мындай бизде окуучулар мындай абдан аракетчил да. Мындай чындыгында биздикилер өтө тырышчак келет экен.
Эгер ошол баягы технологияны ошол мүмкүнчүлүктөрдү бере турган болсо, биздикилер чынында да ошол мүмкүнчүлүктөрдү бекем кармамак да. Америкада мүмкүнчүлүктөр өтө көп. Окуучуларды абдан колдошот, мектептерди абдан колдошот, бирок ошол эле учурда кээ бир жерлерде ысырапкорчулук болуп кетет да. Ооба, катуу. Окуучулар ошол нерсени баягы take advantage деп коет го, баягы. Колдонушат, мындайча айтканда, Злоупотребляет. Употреблять этип кетишет да. Карандаштар кээде полдо жатканын көрөсүң. Кичинекей эле, мисалы, чоң баракка кичине эле жазып туруп, ошол баракты баягы айырып туруп, мугалимге текшерткени берген учурларын көрөсүң. Ал барак баягы кичине эле жери жалаң бир сүйлөм эле бар. Эки бети таза, мындай көбүрөөк колдонсо болот да. Мисалы, ошондой нерселерди көргөндө мен абдан ичим ачып кетет да. Бизде окуучулар мындай, бизде менталитет ошондой, ысырапкорчулук анчалык жок. Туура. Ысырапкорчулук жок жерде, үнөмдөө бар жерде баягы цениш парктайт экенсиң да, ошол мүмкүнчүлүктөрдүн баасын билесиң. Ошол мисалы америкалык мугалим эгер Кыргызстанга барганда ошол нерсеге таң калмак. Эгер мүмкүнчүлүктөрдү бере турган болсоң, биздикилер дароо ошол мүмкүнчүлүктү кармап, баягы аракетин көбүрөөк көрсөтмөк да. Жыйынтыктар жакшыраак болмок. Жыйынтыктар өтө жакшы болмок. Ошол нерсеге сөзсүз таң калмак. Мугалим болуп иштеген бир киши менен таанышып калдым. Бирок Америкага келгенде бир 3-4 жыл болуп калыптыр. Мугалим эмес экен. Ошо айтып атат, мен дейт, мамлекетиме бир канча миң ручка жибердим дейт. Отельге барам дейт, ручка бекер. Магазинге киресиң, кээ бир жерлерде ручка бекер. Эми ручка ушунчалык бекер ручка көп дейт. Мен ошолорду жөн эле чогулттум дейт. Анан чогултуп, миңдей ручка чогултуп, анан ошо өзүнүн мектебине жиберип бериптир да. Анан мектептегилер айтыптыр, эми бизге велосипед сала аласың деген сыяктуу. Эми ошо бияктын минимуму биздин максимумубуз болот, айбы. Балким бул тыйындын бир тарабы да. Экинчи тарабы, бизде да ушундай комфорт болгондо, балким бизде эле жалкоо болуп калат белек. Ал жагы дагы бар. Деген сыяктуу нерселер да. Эми мисалы үчүн Америкадагы ошо системанын кемчиликтерине өтүп атабыз. Дагы кандай кемчиликтерди көрө алдыңыз? Мисалы үчүн могу жер мындай болсо деген ойлор болдубу? Билим берүү системасында. Билим берүү системасында кемчиликтер. Ошол эле айткан ысырапкорчулук бир аз бар. Андан тышкары кемчилик баягы окуучуну кээде өтө жумшак кармашат да, ошол жери бар. Бизде мисалы мугалим эгер окуучу анын жинине тийсе, катуу эле баягы айтат да, өзүнүн ордуна отургузуп коет да. Анан окуучу баягы отуруп калат да. Бул жакта сен катуу сүйлөй албайсың. Бул жакта мындай мактоо аркылуу эле кете берсе дагы мындай тоготпостук, туура. Кээде ошол тоготпостук кезилет. Анткени мугалимдер өтө жумшак. Баягы балким мен баягы биздин системадан Американын системасына баягы өткөн үчүн балким мага ошондой сезилет, балким Американын мугалимдерине ал нормадыр. Бирок мен үчүн бул өтө жат көрүнүш, тоготпостук деген өтө жат көрүнүш. Башка мугалим, мен башында ойлочумун дейм, балким мен мигрант болгон үчүн мени тоготпай аткандар деп. Бирок ошол эле окуучу Америкада туулуп өскөн мугалимге деле ошол эле мамилени кылган учурларды көргөндөн кийин бул жактын системасы дедим да. Ошондо мага жетти, бир аз көрсө ошондой болуп калат турбайбы депчи. Тоготпогон окуучу бул өтө коркунучтуу окуучу да болуп калат экен да. Ал эч нерседен коркпойт. Ага тиги акча берем десең дагы ал акчаңа кереги жок деген сыяктуу мамиледе кээде болуп калат экен да. Кээде ага билбейсиң, эмне кылып мотивация берерин. Мотивация беришти. Ооба. Ал өзүнүн каалаган нерсесин кээде кылат. Бизде деген мисалы 3 администрациянын адамы болот. Только ошол баягы окуучулардын жүрүм турумун контролировать эткен. Бизде мисалы андай профессияда жок да. Бизде охранник бар.
бирок ал охранник баягы мектептин территориясына карайт, окуучулар менен иши жок. А бул жакта ошондой охранниктен 3 бар. Алар окуучулардын тартибин текшеришет. Мисалы бизде класс башталды. Бир окуучу тоготпой отур десең дагы туруп алып баягы өзүнүн каалаганын кылышы мүмкүн да. Баягы сен ага эреженин, класстын эрежесин бир нече жолу түшүндүрөсүң. Мындай, please. Could you please sit down депчи. А бирок аны да тоготпой, баягы өзүнүн каалаганын кылган окуучулар болот да. Анан биз ошол охранниктерге чалабыз. Менин классыма келе аласызбы азыр деп. Анан ал охранниктер ал окуучуну алып, алар менен сүйлөшүп, ата-энелерге чалып, баягы 1-2 саат сүйлөшүү түрүндө гана убактысын коротушат да. Сен мынтип баягы мугалим отур дедиби, сен отурушуң керек, сен антип баспашың. Бул элементарный нерсе да. Болбосун. Сен отур десең, баягы класска киргенде окуучунун мында жумушу ошол да. Отуруш керек. Алардын жумушу ошол. Бизде ал нерсе 1-класста эле баягы окуучулардын нерсине сиңирилет да. Анан кийин мындай өзүнүн каалаганын кылган окуучулар бизде аз. Жокко эсе. А бул жакта тоготпостук бар болгондуктан кээде окуучулар ошонун баягы ошону колдонушат да. Ошол нерсеси бар. Окуучулар да аябай күчтүү психологдор да. Ооба, алар сезишет. Бизде психологдор абдан мектепте 2 психолог бар. Баягы ошондой тартиби жамандар менен баягы сүйлөшөт. Алар баягы кандай травма алышкан, ошолордун баарын баягы талкуулашып, баягы чечишет да. Аябай чоң маселе. Аябай чоң. Баягы ошол негизи гармоничный жол да айтсам болот да, баягы окуучунун бир көйгөйүн чечүү да. Мындай. Анын бир личный границаларын бузбай, баягы жумшак түрдө. А бизде кыргыздарда мугалимдер, Кыргызстанда мугалимдер ошону бир сөз менен мындай тарсындай чечип коет да. Оп-оңой. Оп-оңой. А бул жакта ошол эле нерсеге 1-2 ай, кээде бир жылдап чечишет да. Убакыт коротушат. Убакыт коротушат. Өтөдөн калышты. Ооба. Бирок балким ошол аркылуу баягы эч нерседен коркпой, баягы өзүнүн максаттарына жете алган балким ошентип Америка өнүгүп жатат деген да ой келет да. Бизде баягы коркуу сезим болгондуктан кээде тыйынып калышыбыз мүмкүн. Балким бул мынтип туура эмес айтпой. Бул нерсенин дагы мындай жакшы жаман жактары бар. Сиздин мектепке кыргыз үй бүлөнүн бир баласы келип окуй турган болсо, эң биринчи аны таң калтыра турган нерсе эмне? Эң биринчи баланы таң калтыра турган нерсе бул өзүнчө бир мектептин атмосферасы болсо керек. Бул жакта окуучулар мындай абдан мындай бош жүрүшөт да, өзүнүн оюн ачык айтышат, баягы суроо бергенден тартынбайт, кааласа мындай өзүнүн жакпаган нерсесин дагы ачык айтып айталат. Биринчи менин оюмча ошол нерсеге таң калмак, баягы ойдун ачыктыгы, сөздүн ачыктыгы. Коркпой. Баягы неме тартынуу деген жок. Тартынуу деген жок. Көпчүлүк окуучуларды кээ бир баягы бул жакта эми ата-энелери мигрант болуп келген окуучулар бар да. Мисалы, мигранттардын тарбиясы бир аз башкача болот мындай. Албетте. Кээ бирөө тартынган, баягы дароо эле айтасың да, ким Америкада чоңойгон, ким мигранттын балдары. Ошо көбүнчө ошо мигрант болуп келген ата-энелердин балдары бир аз башында мындай тарсын көн албастыктан да болушу мүмкүн, туурабы? Билбейм, көн албастыкта болушу мүмкүн. Адаптация. Анын адаптация уже бүткөндөн кийин алар дагы кайсы бир учурдан кийин ачылып башташат. Ошондо бул жерге балдар өздөрүнүн жеке буюмдарын же бирдемелерин калтырышабы? Ооба, алар деген сумкалардын жанына алып жүрүшпөйт. Ашып кетсе дептер ручкасын жанына алат жана ноутбугун, анан ошентип мектепке киришет. Бул ошо шкафчиктер, жабык экен. Бул ошо шкафчиктери, баягы Америка негизи өздөрүнүн шкафчиктери менен белгилүү го, Американын мектептеричи. Ошо ушундай шкафчиктер бар, өтө ыңгайлуу экен. Өзгөчө кышында баягы курткаларын көтөрүп жүрбөстөн
келишет, курткаларын чечишет, же жаан жаап жатса, баягы суу кийимдерин чечип, бул жака кургак кийимдерин салып коюшат. Ооба. Кийишет дагы жүрө беришет да. Мугалимдерге өзүнчө уборный болот. Анан кийин окуучулардыкы да өзүнчө болот. Кыздардыкы өзүнчө, Балдардыкы өзүнчө кетип атат. Өтө ыңгайлуу. Ооба. Мына жерлер суу ичкен жерлер болуш керек э? Бул жерден окуучулар суу иче алышат, ооба. Бутылкаларына толтуруп. Ооба, бутылкаларына толтуруп таза суу чыгат, баягы дамы да сонун суу да. Мектепте абдан безопасность, коопсуздук өнүккөн. Баягы ушундай көп жерде култтар болот. Мугалимдерде гана ачыкчы болот да. Баягы сабак бүткөндөн кийин эшиктердин баары жабылат, култтанат. Баягы окуучулардын баары чыгып, кайра кире алышпайт да. Түшүнүктүү. Бардык жерде ушундай култтар абдан көп. Бул деген учительская, же болбосо мугалимдердин салчу жайы. Мына ушундай холодильниктерибиз бар, атайын ысык суу, муздак суу чыгарат турган ушундай water station деп коет, ошолор бар, микроволновка, принтерлер абдан чоң, бат-баттан принт кылып берет. Абдан ыңгайлуу. Барактар А4-лер эч ким талашпайт. Абдан көп. Жана бул жакта мугалимдер отуруп, чай ичишет, өздөрүнүн үйдөгүдөй сезишип. Мына бул жака мынтип отурсак да болот. Мисалы үчүн Кыргызстанга барып сиз министр болуп калсаңыз, биздин билим берүү системасына эмнесин өзгөртөт элеңиз дейм да? Же Америкадан эмне алып келет элеңиз? Заманбап технология, заманбап баягы методикаларды киргизүүгө басым жасамакмын да. Мен өзүмдүн туугандарым менен сүйлөшүп турам, баягы мектепте эмнени үйрөнүшөт, алар аркылуу биле алам да. Бизде көп баягы методикалар бир аз эскирек. Китептер дагы 19-20 кылымдын китептери баягы заманга кээ бир нерселер туура келбеген нерселер да. Ошонун үстүнөн көбүрөөк иштемекмин. Бул жакта деген мисалы мен информатика сабагын берген үчүн бизде мектепте кандай? Бизде мектепте мисалы ошо менин сабагымда софтвер инженер азыркы учурда кандай программалоо тилдерин колдонсо, биз ошол нерсени колдонобуз да. Инженерия тараптан азыркы учурда кандай баягы инструменттерди колдонуп аткан болсо инженерлерчи, биз ошол мисалы мен жакында эле 3D принтер алдырдым. Кадимкидей печатать этебиз, баягы пластик менен мындай. Ушундай бир заманбап, заманга ылайык келген методикаларды колдонобуз да. Ооба. Бул өтө чоң баягы өнүгүүгө мындай шарт түзүлөт экен. Албетте. Мен ошол нерсеге көбүрөөк басым жасамакмын. Баягы бизде окуучулар мектепти аяктагандан кийин дагы баягы университетке эгер бара турган болсо, мисалы софтвер инженер болбосо дагы баягы DevOps же болбосо бир тестировщик же башка жакка бара турган болсо дагы аларга жаңы нерсе мындай. Университет аларга вау деген жаңы нерсе болбойт да. Аларда база мектепте коюлган болот да бул жактачы. Бизде эми Кыргызстанда көп нерсе баягы мектепте башка нерсени үйрөнүшөт, анан университетте такыр башка нерсени үйрөнгөн бир аз система бар да. Жашоодо такыр башка. Жашоодо такыр башка. Ошондой система бир аз ошондой. Бул жакта Америкада мектепте ушундай курулган, баягы мектепте база коюлат. Ошол база менен алар университетте ошону улантышат да. Күчтөндүрөт. Университетте мектепте үйрөнгөн нерсени эле кайра кайталап, ошол нерсени күчтөндүрүшөт. Жаңы нерсе аларга мындай көп болбойт да. Мен мисалы бул жылы өзгөчөлүктөрдүн бири мен CT teacher деген наам алдым. Бул жөнөкөй мугалимден дагы бир аз башкачараак. CT teacher деген бул окуучуларга сертификат бере аласыз. Бере алам. Сертификат алууга шарт түзө алам. Мисалы окуучу окууну бүткөндөн кийин софтвер инженер болууну чечти. Мен ошого ылайыкташтырып өзүмдүн баягы планымды баштайм да, жылдын башындачы. Софтвер инженер болуу үчүн кандай сертификат пайдалуу болушу мүмкүн? Мисалы Python же болбосо Java программалоо тили да.
ошол программалоо тилдерин мен жылдын башынан баштап үйрөтүп, жылдын ортосунда аларды сертификат алууга баягы экзамендерин тесттерге даярдап, ошол жылдын ортосунда же жылдын аягында алар тест тапшырышат. Ошондо алар мектепти уже бүтүп жатканда алардын колунда бир документ бар. Алар ошол документ менен баягы дароо жумушка кире албашы мүмкүн, бирок жумушка кирүүгө проценттерин, шанстарын жогорулатат. Ооба. Ушундай мектепте шарт түзүлгөн да. Бизде мектепте буткемп деп коет го. Ошол буткемп мектепте да. Америка сизди кандай адамга айлантты? Эмнеге өзгөрдү? Америка негизи мени көп жактан өзгөрттү десем болот. Эң эле биринчи бул мени мээнеткеч кылып үйрөттү да. Америка чындыгында бул мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекети экен. Мүмкүнчүлүктөр өтө көп. Толуп турат. Бүт сферада бар. Бирок ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп бир ийгиликке жетиш үчүн сен башкалардан да көбүрөөк мээнет кылып, көбүрөөк аракет жасашың керек экен да. Ошол эле мугалим болуп жөн эле өзүңдүн сабагың өтүү жетишсиз. Сен ошону баягы көбүрөөк эмгек кылып, ар бир окуучу ошо сертификат алуусуна, баягы натыйжа чыгаруусуна жеткирип, мугалимдиктен тышкары дагы башка бир эмнелер баштап мындай көбүрөөк мээнет кылышың керек экен да, бир нерсеге жетиш үчүнчү. Менин тааныштарым бар, тракта иштеген. Тракта баягы көбүрөөк акча табыш үчүн алар 15, 17 кээде 20 кээде уйкусуз түндөрдү өткөрүп баягы иштешет да. Таксиде иштеген, доставкада иштеген тааныштарым бар. Алар дагы баягы 4-5 саат эле уктап, калган учурунда только жумуш иштеп, ошо бир жыйынтыкка чыгам деп баягы аракет жасагандар абдан көп да. Кыргызстанда менде андай тааныштарым бирин серин эле. Ал адамдарды мындай өзгөчө адамдар катары көрчүм да. Ооба. Бул жакта немистерди койчураак. Ооба. Мындай сен абдан азаматсың го деп мындай абдан суктан чыкты. Катуу иштейсиң. Бул жакта ал көнүмүш адат болуп калат экен. Норма. Сен 4-5 саат уктайсың го? Ооба, ошондой болуш керек деп мындай. Американын системасы ошондой экен. Сен бир нерсеге жеткиң келеби? Сен башкалардан да көп мээнет жасашың керек, эмгектенишиң керек. Мени Америка ушул көбүрөөк эмгек кылып, бир гана нерсе менен чектелбестен башка мүмкүнчүлүктөрдү да пайдаланып, мээнеткеч болууга үйрөттү да. Кандай сон? Эмгекчил? Аракеттин арты берекет. Аракетке берекет. Аракетке берекет. То есть канчалык аракет кылсаң, сөзсүз түрдө акыбети кайтат. Ооба. Мисалы үчүн ошол эле учурда Кыргызстанды сагынабыз да. Сиздин аябай Кыргызстан аябай көп сагынган нерсеңиз эмне? Кыргызстанда мен тоолордо көп жүрчүм. Абдан сагынам. Кайсы тоолор? Мен деген комсомол пигине чыккам. Дагы бир нече пиктерге чыгып, мындай абдан ушундай альпинизм, тоолорго чыгуу менен абдан мындай кызык, мындай жаратылышка жакыныраак болуп, ошол нерселерге көп кызыгып, тоолорго көп чыгып, ошентип жүрчүм. Менде мындай красочный жизнь өтө көп эле да. Америкада шүгүр, Кудайга чексиз шүгүрлөр, баягы нааразы болгон адам болгом да келбейт да. Өтө чоң мүмкүнчүлүктөр болуп жатат, бирок менин көбүнчө жашоом жумуш үй болуп чектелүү да. Мен жада калса, баягы досторума чалууга көп убактым жок. Менин баягы расписанием англис тилинде back to back schedule деп коет. Прям 10-до сабак бүтөт, 10:01-де башка нерсен башталат да, мындай жумуш үй. Арт артынан. Ошондой расписание. Красочность жизни ылдыйга түштү. Тоолор дегеним Чикагода азыр жашайм, тоолор жок. Мичиган бар. Ооба. Мен ошол тоолорду өтө көп сагынам. Мындай көзүмө кээде жаш илинип кетет да, ошол менин досторум ушундай тоолорго чыгып, аларчага барган видеолорун көрсөм, мен чындыгында кээде
көзүм жашылданып кетет. Ошол сагыныч деген сонун нерсе да бир четичи. бир четинен өтө сонун нерсе. Бирок баягы өлкөңөн сен туулуп өскөн жериңен башка жерде жүрсөң, баягы өзүң өлкөң канча жаман көрбө, баары бир сагынат экенсиң. Сөзсүз түрдө. Баягы бир системалар жакпаса дагы макул деп ал нерселер да жакшы көрүнүп, баягы сен баягы жаман көргөн нерселер да жакшы көрүнүп, баягы Ош базардын баягы ызы чуусун дагы сагынып, баягы тачка түрткөн адамдарды дагы мындай көргүң келип, мындай ошол нерсени баягы эңсеп сагынып калат экенсиң да. Ошол нерсе бар экен. Сагыныч жакшы нерсе. Ооба. Сагынаар нерсең болсо, сагыныч сонун нерсе. Мисалы үчүн ошо мекен жөнүндө сүйлөп калдыңыз. Ошо Америкада мугалим болуп жүрүп, биздин мекенге кандай салым кошо алам деп ойлойсуз? Мен негизи оюмда бар. Бул жакта көпкө калуу ой менде жок. Буюрса карылыгымды сөзсүз түрдө Кыргызстанда көрөм да. Бул жакта өзүмдүн карьерамды баягы бүтүргөндөн кийин Кыргызстанга салым кошуу менде ниетим бар. Бирок ошол эле учурда сен баягы мындай сага жардам да керек экен да. Бир аз баягы сага жол көрсөткөн, баягы сени дагы сенин опытыңды баягы сезген, барктаган, сен башка өлкөдө иштедиң мугалим болуп, сенин опытың бизге керек деп мындай деген баягы адамдар керек экен да. Эгер ошондой адамдар болуп баягы мени күткөн эгер адамдар болсо, менин өтө чоң ушундай ниетим бар. Айлыгы аз болсо деле баягы чоң салым кошуп, баягы бир системаны орноштуруп, кандайдыр бир процент болсо дагы жакшы жака баягы салым кошконго мен өтө чоң чындыгында ниетим бар. Бирок ошо мугалимдик эле багыт менен, Мугалимдик болобу, ушундай бир система, балким система образованияга ушундай бир кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү киргизүүгө, мындай эгер менин жардамым сураса, мен бактылуу адам болмокмун чындыгында. Мен дагы бир нече жыл иштейм, буюрса мугалим болуп, анан эгер ушундай сунуштар келсе, Гүлзат, сиздин ушундай тажрыйбаңыз бар экен, келиңиз деп ушундай министр болуп бергенсиз. Министр болбосо дагы сиздин баягы оюңуз керек деп мындай күткөн адамдар болсо, Кандай сонун, Кандай сонун. Ошол нерсени баягы шарт түзүп берген, баягы күтүп тосуп алган адам болсо, бул өтө чоң мындай бактылуулук да, өзүңдү баягы керектүү сезесиң да. Албетте. Вот аябай туура сөз айттыңыз. Адам өзүн керек деп сезген маалда гана бактылуу болот экен. Ооба. Эгер эч кимге кереги жок болуп калса, бул жашоом бүттү да. Жашоом бүттү. Андай такыр жок. Анткени кээде жашоо негизи кызык нерсе экен. Кээде бир эшик жабылса, башка эшик сөзсүз ачылат экен да. Мен негизи баягы гибкий адаммын да. Кете берем. Эгер 5 жылдан кийин айтиге өтүп кетсем, таң калбаңыз. Анда дагы келебиз подкастка. Анда уже башка нерсени айтып баштайм. Бирок такыр өкүнгөн нерсем жок. Жашоо. Улана берет. Бул жактан да өзүнчө бир жашоо үйрөткөн сабактарды алып, ошо сабактарды үйрөнүп, мурдагыдан дагы баягы көбүрөөк опытныйраак болуп, баягы не деп коет, опытный. Жашоонун тажрыйбасы. Ошо жашоонун тажрыйбасын ала бериш керек. Ошондо сиз алдыңызга койгон бир максатка жакындап баратам деп атасызбы? Ушул кесип менен. Ооба. Мен буга чейин Америкага келгенге чейин мугалим болуп калам деп эч оюмда жок эле. Бирок азыркы учурда мындай Кыргызстанга салым кошкум келип, ошо мугалимдик кесипти уланта турган ойлорум бар. Бул столдорду неге кандай кылып колдонот, мен түшүнө албай атам. Бул столдор раскладывается. Баягы тартсаң, Ачылат да. Бул биздин столовый. 4-8 кишилик экен. Ой, бул кичинекей көрүнгөнү менен
Аябай чоң. Абдан чоң. 16 бир получается мындай чоң стол 16 окуучуну батыра алат да. Кичинекей көрүнгүмөн 16. Кээ бир окуучулар баягы өздөрүнүн тамагын алып келет. Ошол жерден жашайт. Ооба, бул жакта эми көбүнчө мындай кичинекей бургер же сэндвич сыяктуу берилгенин көрөсүң да. Баягы кээде окуучу кечке эле бургер же сэндвич же крылышке жей албайт да. Тажайт, өзүнүн тамагын алып келет, анан өзүнүн тамагын алып келишип, ушундай микроволновкалар болот. Ысытышып, ушу жакта завтрак, обед кылышат. Мен баардык келген конокторго бир суроо сурайм. Сизге да сурагым келип атат. Ошол акыркы сурообуз болсун. Окей. Эгер Кудай сизге бир эле каалооңузду аткарам десе, эмне сурайт элеңиз? Бактылуулук эле сурамакмын. Ошо кандай бактылуулук? Мен баягы балалуу болгондон кийин бактылуулук, бактылуу үй бүлө, акчадан дагы, карьерадан дагы биринчи орунда болгонун сездим да. Баягы ден соолук, ата-эненин ден соолугу, сенин жолдошуңдун ден соолугу, балаңдын ден соолугу, ошол нерсе өтө акчадан дагы, башка бийликтен дагы бийик турарын сездим. Эгер бир баягы кыялың орундалат десе, мен жакындарыма, өзүмө ден соолук, ушундай бир состояние вот счастья да, ошону сурамакмын да. Мындай адамда негизи стресс, тревога кээде болуп турат экен, бирок ошол нерсе баягы бир уровеньде болгону жакшы экен да, мындай аша чаап кетпей. Ошол стресс менен, тревога менен да жашоо кызыктуу көрүнөт. Бирок ошол эле учурда ошону баягы контролировать этип, мындай гармонично, в гармонии, балансе дейт го. Ошол баланста жашоо өткөрүү. Кандай сонун, Красочная жизнь да өзүнүн баягы балансы менен, карьераң да өзүнүн балансы менен, үй бүлө да өзүнүн балансы менен. Мен ошол нерсени сурамакмын да, жашоом баланста болсун. Туура. Жүрөктө тынчтык, Жүрөктө тынчтык, ден соолук, бактылуулук болсун да. Эң сонун. Ошону сурамакмын. Мисалы үчүн мен мынтип ойлойм да, Кудай бизге бактылуу боло турган нерселерди бекер берген да. Мисалы үчүн, мына сиз менен аба жутуп атабыз. Ооба. Ковидте көрдүк, Ооба. Кандай болдук? Мисалы үчүн, суу ичип атабыз. Ооба. Ден соолугубуз бар. Эртең менен мисалы үчүн түнчүндө уктап атканда бир эле мурдуң иштебей калса кандай кыйналасың деген кеп да. Кыргызстандын абасы, Кыргызстан эми ушунчалык жакшы мындай сени бактылуу кыла турган нерселердин негизи түбү бекер экен да. Ооба. Мисалы үчүн ошондой эле дайыр бактылуу кыла турган нерселердин бирөөсү мындай карылыкта же болбосо бир убакыт өткөндө же болбосо дайыма жаныңда жүргөн киши сени туура түшүнүп, туура кабыл алып, кандай болсоң ошондой кабыл алып, өзгөртпөй, өзгөртө турган болсо жакшы жакка өзгөрткөн, анан түртүп турган киши болсо, анан жана бир жакшы сөз окудум эле. Бактылуу карылык кандай дегенди айтып атат да. Эгер сенин кемпириң сен чайыңа канча шекер кошоруңду билсе дейт, бул бактылуулук. Туура кошулам. Ушунчалык гармония сиз айтканчы, бири-бирин түшүнүп, билип, кээ бирөө мындай көз караштан эле билип калат го. Жылмайган, бүгүн кофе ичкиси келип атат, чай ичкиси келип атат, досторун чакырган деген сыяктуучу. Ошон үчүн мен сизге терең ыраазычылык билдирем. Бул мугалимдик кесип, бул оңой кесип эмес. Бул деген баягы жана башында сүйлөштүк го, өзү күйүп баратып башкаларга жарык чачкан киши депчи. Кошулам. Аябай оор. Ошон үчүн сиздин сапарыңыз байсалдуу болсун. Эгип аткан жана билимдин үрөөндөрү сиздин ошонун түшүмүн көрүңүз да. Көрбөй калат да. Жаман нерсе да болчу. Сизге ошо Кудай таала насип кылсын. Анан жана Кудайдан сураган тилегиңиз кабыл болсун. Кудай буйрса дагы жакшы учурларда дагы подкастка сизди күтөбүз деген ойдомун. Келгениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Дагы көрүшкөнчө. Бүгүн биздин студияда Гүлзат Кайыпова болду. Америкадагы мектептердин бирөөсүндө кадимкидей сабак берип жүргөн мугалим. Эмкиде көрүшкөнчө барыңыздар, сак саламатта туруңуздар.